жана дагы бир суроо бар. Сиз ошол адамзаттын тарыхын анан мындан 450 миллион жылдан берки тарыхын жаздыңыз да? 53 миллион жылдан берки тарыхын жаздыңыз. Адам ата 453 миллион жыл мурда ошол Тува өрөөнүнө ошо Саян тоолоруна түшкөн, ошондон жашоо башталган деп ошо биринчилерден бул айтып чыктыңыз да. Анан азыр мындан канча жыл мурун ошол эле Алтайдан жанагы көмүр казган шахтадан адамдын эмесин табышкан да. Аны жаздым. Тисул принцессасы деп ханышасы деген. Бир топ убакытка чейин бул бага жашыруу болуп келди, мына жакындан бери бул кайрадан көтөрүлүшүп, тегиз ошо жазып ушул боюнча кызыгуулар башталды да. Бул айтышып атат алар где-то 800 миллион жыл мурдагы адамдын сөөгү деп айтышып атат да. Сиздерде ушул боюнча бир маалыматтар болду? Кызык болду. Муну мен айтып берейин. Биз ошо Монголиянын территориясына баргандан таможня бир 10 күн ачылбайт экен деп эдик. Биз Кудай буйрса бир 250-300 километр деле жетебиз деп апталып кетип атабыз. Актопуракка жетсек деп. Анан Төрөкан картаны алып туруп, бул мага бир кызык сөз айтты ошол күнү. Бул өзү ыйыктоо экен деди. Муну деле бул Монголия тарабынан деле азыр жол жок, бул жагынан деле муну айланып барат экен. Башка бул темир жол жок экен. Кабан айланган эле айланыш керек. Машина жол да жок экен деди. Муну Кудай бир керемет кезип өткөнгө мүмкүн эмес. Муну Кудай 2000 километр. Королоп коюп деди. Ошо 200 километр жердин ортосуна биз 2000 километр айланып Кемере менен чоң трассага салып Абакан менен кетип атканда, анан кечирээк болуп калганда Тисульский район деди. Андан бир күн мен мурун айткам буларга. Адам атанын доорунда адамдар ушул жакта жашаган. Тисульский принцесса да бар деген. Анан бул айтып калды, Тисульский районда атпайсызбы? Анан 35 километр калып турду, анан 15 километр 5 метр калды, анан бир супермаркетке суу андай жей турган ылайында, анан бул бир орус менен сүйлөшүп, ушул жерден бир саркофаг чыккан экен, табы көмүр казган. Ал бир жарым сааттык айтып берди. Ошол теги орус. Анан жаздырып алайын да, жок деп болду. Аны баягы КГБ убагында тыюу салынган экен. Анан биз барып ал чоң ушундай мрамор ташка жазып койгон Ржавчик деген айылды ошол жерде ошо бийлик жазып коюптур, жашара албаптыр. Бул жерден бир аялдын саркофагга салынган сөөгү табылган. Анан аны ошондой айтымы боюнча ал ушу бир 800 миллион жылдай мурун жашаган аял эмес деп. Биз сүрөткө түштүк. Бул дагы жергиликтүү адамдардан сурайм деп бирөөлөрдүн коросунан кирип кемпир кезектеп издеп сурадылар. Айтпайт экен алар. Ал жалганандай. Ташта жазылып турат, мрамор ташта. Анан кайтты. Мен айттым, бул эч кандай 800 миллион жыл эмес. Адам атадан дулуу болуп кетет. Деп анан ал 70 метр көмүр пластынын астынан чыккан да. Эми ошондой бир болжол бар. Көмүрдүн 1 миллиметри 100 000 жылда пайда болот, мишандай мындай дегендей. Карбон доор деп коет, көмүр, таш көмүр доор. Ал 360 миллион жылдан 300 миллион 280 миллион жылга чейинки аралыкталат. Ал ошо саркофаг эгер ошо көмүрдүн арасында ал 350-60 миллиондон ашып кетпейт. Бул дагы ошо адамзаттын эң байыркы ошол мекени, ошол Толкон сууга чейинки бир калган эстелик катары болот экен да. Бирок андан башка да табышыптыр. Бирок ал жерди королоп, такыр аномальный зона алып жаап салыптыр. Анан баягы биз кайтканда, эгер биз Монголия менен өтүп кеткенде аны көрбөйт элек да. Мен ошону көрүп анан Абаканга кеттим. Анан биз айттык, бул Кудайдын бир тагдыры экен. Эгер түз жол кеткенде көрбөйт элек. Ошондой. Жанагы жакын жол, жаман жол, алыс жол, аман жол дегенде силер атайын алыс жолго салганын көрсөткөн турбайбы? Ошо көрүп Алтайды, ошо Манас атанын жүргөн жерлеринен өттүк. Жанагы Чемальский району Манас ата көлү бар экен, эми ал тоонун башында экен, ага бара албадык. Муз болсо керек, кар. Буйруса дагы барарбыз. Бирок ошол жерлерди Саян тоонун ортосунда айландык.
bir жолу тегеренип да чыктык. 6 айда да айландык. Анан жана мегалит байыркы курулуштар тоннан. Аларды ошо Усть-Каменогорск, Казакстан, Талдыкоргондун чеги башталган жерге чейин бар экен. Ошол жерден башталат экен. Аларды биз жандуу көрдүк да. Ба Куранда айтылган байыркы цивилизация жандуу көрдүк. Демек ал жакта изилдене турган нерселер өтө көп. Өтө көп. Биз муну ошо борбордун негизги бир миссиясы кылабыз. Белгисиз бир тарапка жүргөндө бир өрөөндө, ыйык өрөөндө дейт. Үн келет Алла Тааладан. Ey Musa, эки бутуңду чеч. Сен ыйык тула өрөөндө турсуң. Мына ошол тула өрөөндө. Анна Мухаммед пайгамбарга дагы айтат. Алхамдулилlah. Биз Мусанын ишин чечип жатканда сен күн батышта маселен, сен тоонун жанында маселен деп атат. Бул ошо сайына кайсы тоо күн батыш болгондо күн батыш Саян тоо болот. Биз азыр ошо Саян тоонун жээгинде турабыз. Негизги экспедицияга да биз ушун үчүн келдик. Ошол адам ата жүргөн жерде, Нух пайгамбар жашаган жерде, Муса пайгамбар келген жерде, Куранда муну аттарасын иликтеп айткан жерин изилдөө үчүн келдик. Мына биз азыр турабыз. Мына ал жерде тартылган тоолор эң байыркы тоолор. Бул адам ата көргөн тоолор. Саян тоолору 400-500 миллион жыл деп жашы берилет. Азыркы геологияда Саян тоолорунун жашын ошо адам атанын дооруна салыштырсак, адам атадан бизге чейин мен эсептеп чыкканмын. 453 миллион 240 миң жыл өттү. Ошол баары туура келет. Мындан ары дагы ушул изилдөөлөрдү улантышыбыз керек. Созыв войск. Барабан. Поиграй. Тебе больше не дадут нигде. Боевой барабан. Пользуйся моментом, когда директор музея дает. Жакшы, бул абдан жакшы болуптур. Демек, ошол бекер эле барбастан сиздер мына ошонун жыйынтыгы менен көрсөм, бул китепте жазылып чыккандыр. Бул жазылды. Муса пайгамбар деген китеп жазылып чыгыптыр. Демек, ошо пайгамбардын ошол Туга өрөөнүнө, Саян тоолоруна барганынын дагы бир далил ушул китептен окуйт экенбиз, Алла буйруса. Кудай буйруса. Ошонун буйрусун дейли. Анан эми сиздин мына жакында эле ушул мына исламга чейинки ислам деген китебиңиз чыкты да. Бул китептин темасын окуганда эле көптөр күлүштү. Сылдыңдашта исламга чейинки ислам дегенде бул кандай? Дагы эмнени ойлоп таптыңар? Ислам өзү кечээ мына 14 миң жыл мурда пайда болуп атса, анан анда мурда кандай ислам болгон деген суроолор абдан көп болду да. Ушул боюнча бир кыскача айтып берсеңиз анда, бул исламга чейинки ислам деп аталышынын себеби эмне болду? Жакында эле мен бир физик Челенкор менен жолуктум. Ал мен ушул орусча китебиме жазып койгон экен. Мен бул киши менен отуруп, өз алдымда жакшы сүйлөшүшүм керек. Экөөбүз 5-6 саат отуруп сүйлөштүк. Үйүнө чейин эрип бар. Эсенбек Мамбетакунов деп. Ал күлө турган киши эмес, ал Челенкор академик учитель. Анан ошол мындай деди. Жегел дейт. Ошол физиканын негизинде түшүнүктөр пайда болот экен дегени мен көпкө түшүнбөй жүрдүм дейт. Кайра оңдоп айтсаңыз? Физикалык объекттин негизинде түшүнүк пайда болот экен дегени мен көпкө түшүнө албай жүрдүм дейт. Көрсө бул термин ар бир сөзгө бул маани бериш керек. Ал Челенкор айтып атат. Көчөдөгү базарда жүргөн киши айтпай атат. Анан экөөбүз ошол сөздү талкуулап, анан ушул китепти берип, ал аябай сүйүнүп, анан биз ошол жерде айттык. Эмне үчүн бул исламга чейинки ислам? Мухаммед пайгамбардан бери жактагы ислам бул бир кудайга сыйынуучу дин. Муну монотеизм деп коет. Эч ким танбайт. Мына Ибрахим пайгамбардан
Муса пайгамбар, анан Иса пайгамбар, анан Мухаммед пайгамбар ошо бир Кудайга сыйынууну тараткан. Муну термин катары мусулман дейт, ислам дейт. Авраам, ошо Ибраим пайгамбар, андан Нух пайгамбардын баарын ислам тараткан деп айтат. Баарысы мусулман эле. Баарысы мусулман эле. Прамонотеизм деп коебуз аны. Илимде прамонотеизм дейбиз. Анан буларда бир нерсеге маани берип атат. Политеизм деген бар, көп Кудайга сыйынуу. Анан монотеизм деген бар. Бир Кудайга сыйынуу. Биз ошо Мухаммед пайгамбардан дин келгинче эле бир Кудайга сыйынып келдикпи, көп Кудайга сыйынып келдик? Бир Кудайга сыйынып келдик. Ошол дагы ислам, ошо белгилүү бир формадагы ислам ошол. Мына бул Төрахан жана эме менен сүйлөштүм. Кызылдагы краеведческий музейдин академик ким? Директору Кадрол, Бичелдей Кадрол Алексеевич. Ошол бизге таштарды көрсөтүп, анан ошол жерде жазууда турабы? Менин атым эл туган тутуп, мен Теңирдин элин элчиси элем деп турабы? Пайгамбар адам деп турат. 5-кылымда. 5-кылымда. Демек бул Мухаммед пайгамбарга чейинки. Ал Мухаммед пайгамбарга чейинки мусулмандар даярдан тура берет. Демек ошо пайгамбарлардын баарысы ушул эле ислам динин тараткан. Бир эле ислам, өз доорунда. Адам атадан бери көстө келип аткан бардык дин баарысы ушу ислам. Мисалы Лут пайгамбар таратылбай койду. Шуайб пайгамбар таратылбай койду. Кээ бир пайгамбар кабыл албай койду. Өзү мусулман болсо, Салих пайгамбар, Муса пайгамбар таратып калды. Бул баягы китепти аты орусчасы кандай эле Священный Коран 3 периода чылышты. Ошону мен кыргызча которуп исламга чейин ислам деп койдум. Ушул китептин жазылышы жөнүндө да айтып кетейин. Мына биз Куранды 1400 жылдан бери окуп келип атабыз, мусулман цивилизациясында. Биз эмнеге жетиштик? Ошо суроо коелучу. Биз араб тилин абдан жакшы үйрөндүк. Көптөгөн мусулман университеттерин ачтык, ислам окуу жайларын. Көптөгөн окумуштууларды чыгардык бул багытта. Мына бизде дагы азыр арабча сайраган медреселер, университеттер бар. Муну менен иш болбойт экен. Муну менен такыр иш болбойт экен. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Бизде мисалы жөнөкөй түшүнүк жок. Бул адамзат жер бетинде качантан бери жашап келатат. 5-6 миң жыл еврейлерди эчтим. Санжырада деле Доломбийден 5-6 ата менен секирип эле, Нух пайгамбар анан 5-6 ата менен секирип эле адам атага жетет. Жо, ал адам атадан бери канча доор өттү, Топон суудан бери канча доор өттү деген маселе каралган жок да. Ага азыркы физикаң дагы жооп бере албайт. Бирок алардын өздөрүнүн бир белгилүү парадигмада карайт. Мына жерде мен ошо 24 пайгамбар экен. Ошонун ар бири жөнүндө мына адам ата. Бул биринчи жаралган адамзаттын түпкү атасыбы? Мына мен биз азыр айттык. Бул 453 миллион 240 миң жыл мурун жаралган. Ошол Сайна тоосунун жанында, ошо жерди жер деген, ошо жерде акыркы пайгамбарлардын бири Муса пайгамбар барып да, ошол адам ата ачыгылган жер, тообасы кечкен жерге барган деп айттык. Бул илим болот. Биз анын географиялык боорун тактап атабыз. Экинчи Идрис пайгамбар. Бул пайгамбардын тегерегинде да аябай миф көп. Ал жөн эле бейишке кирип кететмиштен анан көлөчүн таштап эле кайра чыгып көлөчүм калып калды деп. Атайын көлөчүн таштап кетти. Ал бул абдан күлө турган нерсе. Ошол Курандын кээ бир тафсирлеринде жазылып жүрөт ошентип. Ал бейиш оюн бул. Ал кирип алып эле кепчини таштап коюп анан кайра кире албайсың, күнөө сурап келбей. Бул жанагы эзотерикалык адабияттарда Шам баланын правители деп коет. Бүткү адам атаны хайрып кылып жараткан, күнөө кылып чыккандан кийин ошонун ордуна барган адам ата жаралган жерде. Муну айтат: "Вазкур фил китабиде иннаху кана сиддикан набия ва рафанаху маканан алия" деп айтат. Улук жайга көтөрүп кеттик деп. Асманга көтөрүп кетти деп жазып тур. Асманда
эмне кылат ал? Адам аспанда жашай албайт, жерде жашайт. Андан кийин мына Зулкарнайн деген. Бул дагы өтө талашта жүргөн пайгамбар. Александр Македонскийдир. Александр Македонскийmiş, бул Кокуй перстердин Кир деген падышашымыш, же Йеменде өткөн бир падыша имиш, 2 мүйүзү бармыш, андай эмес. Мунун баары жалган. Бул Зулкарнайн деген бул 2 муундун ээси деген сөз. Топон суудан мурунку, андан кийинки. Бул тирүү калган пайгамбар. Демек бул топон сууга чейинки пайгамбар. Чейинки пайгамбар. Муну айтат, күн батышка барды дейт, күн чыгышка барды, күн баткан жерди көрдү, күн чыккан жерди көрдү дейт. Мунун тушунда бир эле материк болгон, жер бетинде. Пангея деген. Кызыккандар карап койсо. Менде сүрөтү да бар. Пангея. Ал экиге бөлүнгөн. Буга каршы чыккандар да бар экен, Пангеяга. Ким каршы? Мүмкүн андай болгон эмес. Бир материк болушу мүмкүн эмес деп. Жо, анда мун Радиния деген бир материк болгон. Андан бул Мухаммед пайгамбардын хадиси бар. Бир мезгилде дейт. Ушуну жакшы эстеттим. Ошол Каабанын гана орду суудан көтөрүлүп, бардык кургак жерди суу каптап турган. Анан ошол жерден акырын суу тартылып, анан кийин жанагы материктер көтөрүлдү дейт. Анан мунун өткөн кылымдын 70-80-жылдары Каирдин жанагы физиктери, башка да физиктер изилдеп көрүшсө, чын эле ошондой экен. Золотое сечение деген ошол жерден өтөт экен. Центр тяжести деп коет, ар бир биз. Ошол туура келет экен, ошол пайгамбардын айткан физиканын закондоруна. Биринчи ошо Кааба көтөрүлүп, океандын үстүнө. Ошондон кеткен экен. А мына Тувага бардык биз. Тува дагы ошол Евразиянын так борборунун эмесинде турат экен, жанагы тоо. Биз барган тоо. Кытайлар Үрүмчүдө эле жок. А жерде саясат бар да. Жок, Тува экен. Евразиянын борбору. Ал бекеринен ыйык болбойт, анын бир координаты дагы туура келиш керек. Космический дагы турган боюнча. Анан ошондон кийин 2 материкке, 3 материк бөлүнгөн. Бул пайгамбардын айткан хадисинде бар. Жакшы экен, эми мына Куранды изилдөөдөгү бүгүнкү күндө ошо максат коюлуп башталды да. Деги эле ошо Куранды изилдөөдөгү жетишкендиктер, кемчиликтер же болбосо кандай десек, ошол Куранды биз толук түшүнө албай жатканыбызга кедерги болуп аткан эмнелер бар деген суроо жаралат. Ал мындай. Мен муну дагы ачык айтайын. Муну Морис Букайда айткан бир убакта. Сен араб тилин жебишсең дагы Куранды түшүнбөйсүң деп айткан. Сен ал араб тилин жакшы билсең, базардын деңгээлинде да жакшы сүйлөйсүң. А базардын деңгээлинде сүйлөш кыйын, ал тилдин эрежесин билбеген базарчылар турат. Экинчиден, ал түшүнүк жок. Түшүнүк калыптаныш керек да. Илимий, фундаменталдык бир түшүнүк болуш керек. Илимий бир түшүнүк кабыл алыш керек. Кандай изилдейбиз, кандай программада, кандай темада базарга айланбай илимий багытта деген. Ошондо парадигма деген түшүнүк чыгат. Парадигма деген ал даркасы мисалы мындай. Птолемей деген Александрович деген билесиңби, окумуштуу. Андан гректер, анан орто кылымдагы окумуштуулар, ошо Фараби баш болгон, Беруни баш болгон бүт баарысы ошол Птолемей түзгөн парадигма менен космосту изилдешкен. Алардын түшүнүгү кандай эле? Жылдыздар жүзүмдөй асылып турат, кыймылдабайт. Жерге күн, анан 7 планета айланат деген. Ошол парадигма. Жер центрде турат. Ошону менен өлчөшкөн, ошону менен календар жүргүзгөн, ошону менен бардык кыймыл аракетти ошого байлаган, бирок андай болбой калды. Андай болбой калды. Коперник келгенде өзгөрттү. Коперниковский революция дейт. Оказывается, ал күнгө айланат экен. Планеталарында. Бул бүгүнкү күндөгү парадигма. Ооба. Ошол Коперниктен берки келе аткан парадигма. Анан ал дагы астрофизика башталганда, бул күн деген бир эле жылдыз экен деди.
Бул мына Галактиканын саманчынын бир бурчунда жолунда эле турган. бизге жакын турган үчүн чоң көрүнөт экен. Баарысы эле күндүн баарысы эле жылдыз экен. Куран боюнча биз парадигма түзгөн жокпуз да. Бир тандырдан суу чыгып дүйнөнү каптап топон суу миф келдик. Бүгүнкү ошол университеттер дагы, аалымдар дагы чоң ийгилик жазган жок. Бирөө бар ошо Алтай адамзаттын биринчи жашаган жери экен деп бардыбы? Барган жок. Ал жөнүндө сөз да жок. Ушунун баары жанагы парадигманын жоктугунан, ар ким базар кылып өз алдынча сүйлөшө бергендигинен, анан ошол жазылган нерсени атайын барып көз менен көрүп келбегенден кийин өзү илим 3 нерседен турат да. Эмпирический материал деп коет. Эмпирика деген бул практика, барып көрүшүң керек. Логический рассуждение дейт. Акыл эсиң жайымдуу болуш керек, делбе болбошуң керек. Үчүнчү математический модель дейт. Мына мен математический моделин коюп атам, узун туурасынсыз. Бул пайгамбардан бул пайгамбарга чейин канча жыл өткөн, эмне окуялар болгон. Ал болбогондо анан базар сөз аны бүт Куран тафсирлери, Библиянын жанагы толкованиялар бүт миф толуп калган. Ал бир адам айтыштан коркот. Сен Куранга шек келтиргениңиз жок. Биз именно ошо Курандагы Сайна деген тоо Синай деп тура эмес жазышып түшүнүк берип атат деп барып келдик ошо бир сөз үчүн. Илимий жол ошондой кетиш керек. Эми дагы ошо Куранды азыр изилдеп мына жаңы башталгандай бир доору башталгандай болуп атат да. Мына бүгүнкү күндө азыр сиз айтып атасыз, мына адамзат 4 миллион 453 миллион жыл мурдан бери мына адамзат жашап атат деп. Бул бүгүнкү күндө ошо көп тарыхый же болбосо жанагы археологиялык экспонаттар менен дагы чекелер чыгып, анжамчылары далилденип атат да. Тастыкталып атат. Академиктер бар. Себеби дегенде биз буга чейин Дарвиндин эволюциясы деп эле. Ал эволюциянын деле жанагы буга чейинки баягы диний чөйрөнүн коюп койгон парадигмасы болуп туруп адамзат мындан бир 5-6 миң жыл мурда жашаган дегенде эле. Ал деле ошол бир 5-6 миң жыл мурда баягы адам сымал маймылдан акыл эстүү маймылга айланганбыз деген эле бир теориянын негизинде калып биз ошону менен жашап келдик да бүгүнкү күнгө чейин. Бүгүнкү күндө ошол илимий табылгалар адамзаттын тарыхын мына 200 миң жылга илгериге жеткирди да. Бул баягы табылган сөөктөрдү, эмелерди ДНК эмелер менен изилдеп отуруп 200 миң жыл мурдагы экспонаттар табылып атат дегендей. Эми бул изилденген нерселерди дагы мындан ары өнүктүрүп, бир мындан дагы так бир жыйынтыктарга жетиш үчүн эмне кылышыбыз керек? Мындай маселеден мындай да. Мынау төрага отурат бул жерде. Куран илимий изилдөө борборунун төрагасы. Бул өзү тоо боюнча адис экен. Ошол дагы жакшы экен. Тоо Куранда көп айтылат. Биз эми муну адамзаттын негизги байыркы тарыхы ошо Алтай тууга жактырат. Муну өз алдынча бир тема кылып, анан мындай детальный изилдөө дегендей. Азыр биз жалпы обзор кылып изилдеп келдик да. Белгилүү бир аймакты алып, ошол жерден баштап, негизи Куранда кандай дейт? Бул акыркы кыйроодо 12800 жыл мурун дүйнөнү 4 киши башкарган дейт. Ой, 9 киши. 9 киши бөлүп алган дейт. Бул эмне деген сөз? Бул 9 держава. Азыр 3 державабы бул жашыруун эмес. Америка, Россия, Кытайдын ортосунда ойноп атабыз да. Саясаттын баарын ушулар жасап атат. Ошол мезгилде 9 держава бар экен. Азыр большая семерка дегендей. Бул ошол цивилизацияга дагы тиешеси бар. Биринен экинчиси айырмалуу. Ошону реставрация кылсак болот да келечекте. Мисалы ошол эле Алтайдагы мегалиттер менен Африкадагыныкы башка болуп калат. Ал өзүнчө бир цивилизациянын. Муну азыр бөлүп карап изилдеш керек. Маселе ошолдо. Тороккан мырза, мына азыр ошол эле суроону сизге берейин деп атам да. Ошо мындан ары негизги максаты же болбосо иш пландары кандай болот? Мындан ары ушу изилдөөлөрдү өнүктүрүү боюнча.
кандай кыйынчылыктар болуп атат? Эми азыр биздин диний аалымдар көбүнчө түшүнө албай жатат. Анткени түшүнө албай аткан себеби бар. Алар кичинекейинен бир Куранды жаттап, анан кийин тафсирлерин окуп, ошондон кийин эле хадистерди окуп, анан бүгүнкү күндө ошо бир 20 жыл өтүп калып, анан аалым болушуп атат да. Бирок Куранда деген толук, мындайча айтканда, илимдин баардыгы жазылып туруп атпайбы? Илимди жазылганды чечиш үчүн илимди түшүнгөн адам керек да. Мындайча айтканда, тоону жазып атат. Тоону изилдеш үчүн тоонун илимин алган киши түшүнөт да. География, геологиясын өтө. Бул жерде ошо математика туруп атат эң жөнөкөй. Ошол эле физика, астрономия, астрофизика, анан тоо илимдери, геометрия туруп атат. Эмбриологиялар туруп атат. Ошолордун баардыгын изилдеп, тактап чыгарыш үчүн ошол өзүнүн мындай адискөйлөр менен бирге баягы маалыматтарын ошол илимдин адистери менен. Илимдин адистери менен Курандын маалыматтарын ошо Курандын маалыматтарын ошого салыштырып туруп анан кийин чыгарса так болот да. Анан кийин эгерде аны билбеген киши эки жакты карап туруп эле ошол баягы биздин айтып атканыбыз мындай болуп атат да. Ошо Мединадан Иерусалимге чейинки эле ошо тегеректи карап туруп эле Курандын баарын ошол жерге байлап жазып кое берген. Эгерде ошол учурда биз жазсак, биз деле ошону көргөн жериң эле жаза бересиң да, көрбөгөндө каяктан билесиң. Бүгүнкү күндө биз жер шарынын баардыгын баягы изилдегенге мүмкүнчүлүк болуп атат. Интернет да бар, башкалар бар. Чыгып да карап атабыз, жеринде да карап атабыз дегенде, карап көрө турган болсок, жер шарынын баардыгын эле жагдайын Куранда жазып жатканын көрүп атабыз да. Башка жактан далилдүү маалыматтар чыгып, мурунку окшоштуктарга карап, бүгүнкү күндө тактыктар чыгып атат. Ошону биз тактайлы деп атабыз. Ошон үчүн Куранда баштаганда эле Алла Таала тоодон баштайт. Фуссилат сүрөсү деген бар. Фуссилат сүрөсүндө Алла Таала мынтип айтат. Силер 2 күндө жерди жаратканга ишенбейсиңерби? Жана мындай кудайчыларыңарга мындай салыштырып атасыңарбы? Биз андан кийин тоолорду жараттык дейт. Тоолорду жараткандан кийин ага береке бердик дейт. Андан кийин ошо андагы ырыскы суроочулардын ырыскысын 4 күнгө өлчөп койдук дейт да. Эми ошону таап изилдеп чыгыш үчүн эмне? Тоонун адистери зарыл болот да. Анткени тоон айтып атпайбы? Тоону жараттык. Каалабайбызбы? Тоо качан пайда болгон деген суроого тоо качан пайда болгон, тоодун жашы канча? Себеби дегенде ал жерде мына тоолор жаралды, анан 4 күнгө ырыссыңарды. 4 күн мурда эле тоо жаралгандай болуп калат да Курандагы маалымат боюнча. Ага чейин 2 күндө жерди жаратып койдум. Эң азыр кызыгы бу Манаста дагычы бир топ маалыматтар бар экен. Мындай Курандын эле мындай кандайдыр бир өзүнчө бир хадис сыяктуу бир өзүнчө бир мындай бир кызык маалыматтар бар. Параллельный маалыматтар бар экен да. Ал ошо мурдагы пайгамбарлардан айтылып калган эле. Ошодон калган ошо жанагы тоо бузулуп сай болду, сай бузулуп чөл болду, чөл көтөрүлүп тоо болду, андан бери канча жыл өттү деп ушундай маалыматтар келет да. Анан ошол жылыштырып мындай жаңы пайда болгон тоолор бар. Ошондуктан тоонун жанагы улуу тоолорду, то есть мындайча эң алгачкы тоолордун жашы канчада деген маалыматтан ана жанагы Алла Таала Куранда айтып аткан убакыттар берилет. Бүгүнкү күндө мына 40-50 жыл мурун ушу тоону изилдеген мындай ученыйлар примерно тоонун эң жогорку баягы улуу тоодун жаштары, мисалы үчүн ал деле Россиянын жанагы Урал тоолору, Караташ, Карандаш деп бүгүн айтышат. Ошо Урал тоо системасына кирет. Челябинск деген областында турат. Ошолордун жашы дейт 3 миллиард 600 миллиондон 3 миллиард 800 миллионго чейинки болуп атат депчи. Анан эми Курандын өзүнүн формулалары бар. Курандын формулаларын ал формулалар хадистерде айтып кеткен, пайгамбарыбыз да айтып кеткен. Силер асмандын эме убактысын карагыла, асмандын бир күнү силердин 1000 жылыңар депчи. Ошол формулаларды эзептеп чыгаруусун жолдорун Темиралы устазыбыз таап чыккан. Ошол Курандын өзүндөгү формулалары менен эзептей турган болсок, бүгүнкү күндө тоонордун жашы 3 миллиард 700 миллион деп берип атат. 3 миллиард 700 миллион деп.
ошол жанагы ученыйлар айтканда эле алар туура эле айтып атты да, ошо алар 600 миллионду 800 миллион деп берип атпайбы? Ошонун ортосун Куран айтып атат. 3 миллиард 800 миллион деп. 3 миллиард 800 миллион деп. Анан быйыл австралиялык ушул тоолорду изилдеген ученыйлар теги Гренландия тоолорун изилдеп, ошонун түпкүндөгү бир табылгаларды таап чыгыптыр. Бул үлүлдөрдүн ташка айланып калгандарын, ошолорду эзептеп туруп, алар бүгүн айтып атат. 3 миллиард 700 миллион экен деп. Жандуу. Ошол жандуулардын пайда болушу Пайда биринчи болгон алгачкы жаныттар. Алгачкы пайда алышы менен ошондой. Анткени тоолорду жарап туруп, анан ошо жандуу жан тиричиликти береке берип туруп, анан жандуу тиричиликти баштадык деп Алла Таала Куранда айтып атпайбы? 4 күнгө ырыскан. 4 күнгө ырыскан кечип. Ошол алар болсо ошону эзептеп туруп 3 миллиард 700 миллион деп Куранга далма-дал келишти да. Быйыл уже чыкты да. Демек ошо Австралиялык Курандагы ар бир күн болжол менен биздин ошо 1 миллиард жылга барар болуп калат. Жок, ошону биз эгерде 3 миллиард 700 миллион деп берип атпайбы? Андан башка дагы бир Муминин сүрөсүндө бар, силердин үстүңөргө 7 жолду жараткан деп. Аны эзептеп, башканы эзептеп туруп, анан кийин салыштырганда примерно кыяматка чейин 300 миллион жыл калды деп мына эзилдеп чыгып атабыз. Ошол 300 миллионду жанагы 3 миллиард 700 миллионго кошо турган болсок 4 миллиард болот. 4 миллиард болот. 4 миллиард болот. болот. Ошондо Алла Таала айтып аткан 4 күн ошол ар бир күнү 1 миллиарддан 4 миллиардка туура келет экен деген мындай эзептөөлөр чыкты. Ошондон кийин биз ушулардын баардыгын айтып жатабыз. Демек, Куран бул жөн эле бир миф же болбосо бир жомок сыяктуу мындай бир поэтикалык же болбосо бир мындай ойдон чыгарылып калган нерсе эмес. Бул чыныгы бүгүнкү күндөгү илимдин жеткен маалыматтары менен кайрадан карап изилдеп чыга турган бир илимий бир маалыматтардын топтому деп кабыл алсак. Куранда негизги санжы. Куран бул илим дегенде бул жана азыр бизде илим деле башкача түшүнөбүз. Куран окуп үйрөнүп алган адамда илими бар экен деп коебуз. Же болбосо Куранды жаттап алган кишинин илими бар экен. Ошондой бир мындай түшүнүктө түшүнүп калганбыз да. Демек андай эмес экен. Анда Куран бул бүгүнкү күндөгү өнүккөн илимдин бардык түрүн ичине камтыган бир Курандан келген, Кудайдан келген бизге бир энциклопедия маалымат деп кабыл алсак. Кыяматка чейин бериле турган баштап. Мен мындай түшүнүккө келип калдым. Бәлким бирөөлөргө жакпайт, жакпаса ал өзүнүн иши. Ар ким ошол физикаң деле, астрофизикаң деле, биологияң деле ошо Куранга жетип келсе анан илимге айланат экен. Ошондой болуп атат да. Куранда бул кече гана айтылып калган экен, биз эми бар ушундай окумуштуулар, көп да ондо окумуштуулар. Мен бир эле окуганда ошондой чыгат. Мисалы мен дагы бир нерсени жакында аябай таң калдым. Манастын 7 жоопту уулу деген китеп жаздым. Жакында сентябрдын акырында чыгып калар. Анан мен ойлондум. Манас ата мындан 13677 жыл мурун ошо Америка жакты чапса. Анан азыр Кирим айтып жүргөн ал 6 айда муздоору бүтө элек болчу дейт. 13 миң. Анан акыркы жолу Адриан Мелот деген окумуштуу 170 геохимик, геофизиктердин бүткүл дүйнөлүк геофизика менен геохимиянын результаттарын алып, анан ал бир кызык палеонтологдор да катышты. Бир кызык маалыматты алып, бул мындайча айтканга буга чекит коюлду деген сөз. 14 миң жыл мурун муздоор бүткөндөн кийин эле тез арада жылып кеткен экен, 10 жылдын ичинде. Муздар эрип. Ошондо Евразиянын климаты азыркы борбордук Европадай, Польша, Австрия, Германиядай болгон экен. Анан ушунчалык талаалар көк шибер болуп, жылуу болуп, карагайлы ар түрлүү жаныбарлар бүт баары жакшы эметип, анан кийин дүйнө 1000 жыл тынч турду дейт. Анан суук кайра келди дейт. Ал балким ошо астероидден дейт. А мен мынау китеп жазганда ал жок эле бул. Бул маалымат жок болчу, илимий маалымат. Анан карасам ошол Манас ата 6 айда туулду деп атабы? Ошол климат жылгандан кийин 300 жылдан туулуптур Манас ата. Андан кийин Манас атадан кийин
800 жылга жакын 800 жылдан кийин дүйнөлүк катаклизм болду деп жаздым билебиз да эсебинде. Именно ошондой чыгып атат. Бул андан кийинки изилдеген окумуштуулардын жыйынтыгы боюнча ошо Бул жакта туура келип атат. Мен аны менден кийин. Ал эмне бул деле ошо Манас деле илим экен. Өзүнчө. Бирок аны ким канчалык деңгээлде изилдейт. Эми мына Манас демекчи, мен да бир маалыматты айтып кетким келип атат да. Мен ошо муну жаздым, бирок мен муну толук жаздым. Көрсөтүп коеюн мына. Саякбай атанын ушу Манасында бир кызык маалымат бар да. Адам ата бейиштен куулуп, обоюн экөө. Анан ошондо дейт, ошол келип, ушу ат башыдан келип анан экөө табышкан деп Адам ата менен обоюна. Экөө бирөө бир жакка түшүп, бирөө бир жакка түшүп, анан канча жыл бирин-бири табышпай ошентип жүрүп, анан ушу нарында ат башыга келип ушу элдерден боз талаада, ушу ак талаада ушул жерде жолуккан деп бир айткан бир маалымат бар да. Анан жана сиздер айтып атпайсыздарбы азыр? Мына биринчи Адам атанын ушу туруп калган жери мына Саян Алтай тоолору ушул тарап деп. Анан ошол дагы ушу бир маалыматты жөндөн жөн эле келип калбаган маалымат болуш керек да бул. Манасчылар деле эми аны билбейт. А бирок айтып атат да Манастын ичинде мына сиз тиги Манастын эзотерикасында жазбадыңызбы? Мына ошо Кыдыр атанын айткандарынын баарысы бузулган эмес, ошо ойдон сакталып калган. Анан калгандары бүт барысы Манастылардын тарыхый окуялар аралашып кеткен. Ошо өмүр бою баягы кыркчылыкта менен колдогон Кыдыр пайгамбардын айтканында бузулбайт экен. Бузулбайт, таза. Каникейдин айтканы бузулбайт, туура келет бири-бирине. Анан бир тууган карындаш Карлыгаштын айтканы туура келет, анан ошо Америка Хамша 6 айлык жолат менен. Анан тиги Бакайдын айтканы туура келет. Калганы мындай туура келбесе, ал эпоско кошулган. Анан мен таң калдым да, ал жана Адам атадан сөз чыга. Мындай бир сөз бар. Адам атанын Абыл деген 2 баласы болгон экен. Бирөө малчы болгон экен, бирөө дыйкан болгон экен деген. Муну Алтайды аралап кетип атканда ошол эсиме келди. Мал менен дыйканчылыктын жайы. Экөө бир өткөн жер. Бирдей пайдалана турган жер. Мал канча баксаң бага бер, чөп жетише элек экен. Жоголбойт экен, түз экен. Эгинди канча эксең эге бер, суу карбайт экенсиң. Күнүгө Саян тоодон чыккан болуп суу карып коет экен, анан жазда эги бере, күздө оруп алыш керек. Ошол жери дагы аябай жемиштүү, кара топурак. Анан буга чейин сиз дагы бир кызык китепти котордуңуз эле да? Бул жанагы Тамерлан дастаны деген китепте. Анан ошол жерде ошол бир маалымат бар да, ошо Адам атанын кабыры ушул тарапта бир Сарандеп деген тоодо деген. Ошол боюнча бир кененирээк айтып берсеңиз анда. Сиз ошо Адам атанын жашаган жери ошо Алтай Саян тоолору ушул тарапта атпайсызбы? Аны Сарандеп тоо деген эмне, каякта бул? Аны мындай деген сөз бар. Бул Индия мусулман болгон да. Анан ошол жакта Шри-Ланкада бир көпүрө бар. Деңизге кирип кеткен. Анан ошондон бул Раманын көпүрөсү деппи, индустарда мен эсиме чыгып туруп, анын жашымда окудум эле. Анан алардын түшүнүгү боюнча первый адам ошол жакта жашаган деген түшүнүк бар да. Анан аны мусулман алымдары эмеде дагы Индияда да мусулмандар болуп да кийин дел. Анан алардан угулуп, анан китептерге жазылып кеткен. Адам ата Индияга түшкөн деп. Ал андай эме жок. Анан экинчиси бул Адам атанын сен айткан тема берели. Аксак темир барып көргөн. Анда мындай деп айтылат. Аксак темир ошол Куддус шарипти дейт, Иерусалим жакталганда көп пайгамбарлардын сөөгү ошол жакта экен, зыярат кылып туруп, анан оюна келиптир. Мен Адам атанын кабырын зыярат кылышым керек экен, бул жерде жок деп. Анан десе алымдар айттыр, аны ал кыйын, Адам атанын кабырын. Эмне кыйын деп анан бийлиги бар да. Баягы совет чогулуш кылса, анан чогултат. Анан ал кайсы бир суфийди айтыптыр. Ошол суфийден сурашыңыз керек. Анан ал суфийди
чакыртып мен Адам атанын кабырына барам десем, жок, машакаттуу иш жөн койсо, жок мен ошо барбасам болбойт. Анда сен ошо Бухарадагы бир мечитте айтат экен, ошол жерде этикафка дейт. Жана мечиттен чыкпай ибадат кылат. Эмелер жакшы бишет, табакчылар. Аулия турган экен. Анан бир дуана келип жаагыңа чабат дептир айтсам. Урса дагы унчукпа. Кийин келип чапса дагы унчукпа. Ошол дуананын колунан кирет дейт. Анан жума күнү экен, жума намаз окугандан бир мас дуана келипти. Анын янында туруп, анан темир айтып, мен Адам атанын кабырына алып энди эле жаакка чыгам. Анда 1-2 күндөн кийин келип, дагы кайтса, андан да катуураак чыгат. Анан 3-күнү келгенде дагы чапканда унчукпа, анан бергил дептир. Анан ошол дуана айткан экен, мен 2 күндүн үстүнө, бул суфист практикада көп. 2 күндүн үстүнө чыгыптыр деп. Анан ошол Аксак Темирдин айтышы боюнча мен бир кичинекей тоого чыктым. Ал көтөрүп учкан ошо жерде, Деген 2 утуна көз ачып турмучу. Анан ал көлдүн алдында ал кичинекей абдан мындай үйгө окшогон тоо экен дейт да. пирамидасы. Ошо пирамида. Ошонун алдында көл бар экен. Анан ошол көлдө мен ачык ичим бир балык эме алып чыгып берип, анан ошо менен ачып кирип, ал жердеги кишилер тез-тез чыгып таш болуп калыптыласын, тез-тез деп мени шаштырды, Адам атанын кабырына кирип. Ал Кайластын башында экен. Ошон үчүн эч ким чыга албайт. Салыштырып карасаң ошондой да, муну дагы изилдеш керек. Бирок ага чыга албайсың. Бул жерде да кандайдыр Ал бир жана суфист көл, Манас көл эмеспи, Кайластан? Манас сарабар көл да ошо. ошо сокулардын эмесинде колдонулуп келген бир эме Бул го дейт. суфизм билет, бизге окшогондор уруксат жок. Ал тиги Бакайдагы суфизмди абдан күчтүү билген пир болгон. Анан ошол үчүн жана Манасты баштады. Эми мынакей биз ошо Адам атанын жаралганынан бери көздөй мына келатабыз. Баа тарыхты мына 453 миллион жылдык тарыхты баа жалпы мындайча элестеткенге мүмкүн болгондой кылып айттык окшойт, Эми мындан кийин эмне болот? Бул тарых дагы кандай уланат? Алдыда эмнелер күтүп турат деген маселе барызын кызыктырат да бүгүнкү күндө. Анын үстүнө бүгүнкү Мен муну ачык айтайын. Алдыда эмне күтүп турат деген сөзүм кызыгыраак болуп атат. Эсимен чыгып туруп, сен билесиң, мен Чыңгыз Төрөкулович менен көп жүргөн кишимин. Анын бир сөзү бар болчу. Аны мындай, анын кээ бир сөзүн расшифровка кылсаң түшүнө албайсың да, бир диалогунда. Дүйнөнү биз өзгөртөбүз, же дүйнө бизди өзгөртөт деген. Эми карап тур. Дүйнөнү биз өзгөртөбүз дедикпи? Биз коммунизм курабыз, жер кайбыз. Дүйнө бизди өзгөрттүбү? Кандай дейсиң? Дүйнөнү биз өзгөртө алган жокпуз, бирок бизди өзгөртүп атат. Мына катаклизм жакындап атабы? Айтып атышат, бардык жакта. Ошого карата биз өзгөрүп атабызбы? Жок. Же өзгөрбөй атабызбы? Биз өзгөргөн жокпуз мисалы үчүн. Жашоо тиричилигибизде кыйынчылык, өзгөрүүлөр барбы, жокпу? Эми кыйынчылык, өзгөрүүлөр деп айтканда мен алысмын, себеби биз мындан кыйын заманды көрдүк да. Ач калып бир кесим нанга жетпей кала турган учурлар болду да. Мен 6 айды көрүп келгенчи. Мына күбөм тур. Бүгүн жашоо жакшы мисалы үчүн бардык нерсе бар. Жок. Мен ага макул эмес. Мына бул жерде күбө турат. Экспедиция жетектеп барып келет. Биздин жашоо жөн ит жашоо экен. Мен мына миңдеген жерге буудай экесиңби, арпа экесиңби, эрте жазда ийгип салып, анан кийин күзүндө же карабайсың. Мууру алат деп ойлобойсуң. Мына жашоо деген 6 ай. Малды канча кааласаң бак, чөбү бар. Мына жерде мен көрүп жүрөм. 15 кою бар, жылына ошого чөп чабат. Ошо мал үчүн жашайт. 10 мал үчүн жашайт. Ошондой ал өзгөрөбүз биз. А бул айтып аткан келечекте мунун баарысы, мына мен китепке 2 пирамиданы Кольский островдо коюп койдум, бирок буга түшүнүк бергеним жок. Ушулар азыр резилдент баштады.
Абдан күчтүү цивилизациялар өткөн экен ошол жакта, түндүк жакта. Биз да ошого барабыз. Демек бул цивилизация кыйрайт анда сиздин оюңузча. Кыйрайт, кыйрабаган цивилизация эч нерсе жок, кыйрайт. Башка форма өтөт. Демек дагы бир ошондой бир доорго келип жетпиз да бүгүнкү. Муну кыска ушундай дейли. Жанагы Чыңгыз Торокулович айтмакчы. Биз дүйнөнү өзгөртөбүз же дүйнө бизди өзгөртөт деген. Мен жакында айттым, жакшы баягы окумуштуулар. Экология деген терминди алып салгыла, ордуна катастрофа деп коюп койгула. Бул жагы катастрофа менен бүтөт дедим. Аны эмне асмандан түшүп аткан баланы туса албайсың. Буга чейин ошо катастрофа менен аяктап келген, азыр да ошондой аяктайт. Анан жаңы жашоо баштайт. Ошого кетип атабыз. Анда бүгүн биз ушуну менен жыйынтыктасак, анда ушул теманы балким мындан кийин өзүнчө бир улап кеңири сөз кылабыз, Мындай деталь. Курандагы бир аятты айтып кетейин. Куранда ушинтип айтат Алла Таала. Биз илим берген адамдар дейт да. Жанагы мисалы үчүн бирөө тоонун илими, бирөө жана башка бир физика же ошол адамдар илимди изилдеп атып, анан кийин бир ачылышка туура келет дейт. Ошону көргөндөн кийин биздин аяттарыбызды тастыктайт дейт да. Значит, ошо илимди бир нерсени ачып көрүп түшүнгөндөн кийин Курандан так экенин, Куранда бар экенин. Демек Куран өзү айтып атат, биздин аяттарыбызды илимпоздор гана түшүнөт деп атыптыр да. Жок, илим изилдегендер, берилгендер. Илим берилгендер. Дарс алгандар эмес, окугандар эмес. Окуй берет, маймылдан жаралдык дегенди окуп жүрдү да дарс алып. Эми ошондо илим берилгендер дегенде кимдерди түшүнөбүз? Мисалы үчүн жанагы Морис Букай деп атпайбы, ал эмбриология илимин изилдеп атып, туу чокусуна жетип, Кейт Мор. Анан ачып чыгып атат. Анан ачып чыккандан кийин анан Курандын жанагы ошол жана Муминин сүрөсүндөгү адамдын жаратылышы жөнүндө точно берилген экен деп ал айтып далилдеп, Куранда далилдеп атпайбы? Демек Курандын ошол болбосо эми ошого чейинки жанагы арабча билип алган алымдар айтып чыкса болмок эле да, айтып чыга алышкан жок да. Берилген жок, илим берилген. Дарс окуп атат, дарс жазылып калган. А илим берилгенден түшүп башкачараак. Интуиция менен бир башкачараак. Кудай ошо илимдин бир эмесин берген адамдар. Ачылыш берген. Айтыш керек экен да. Кудайым буйрса ошо быйыл деле жанагы австралиялык тоону изилдөөчүлөр аныгына келди да. Мынакей 3 миллиард 700 миллион тоолордун жашы. Буга чейинки окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча булар только Австралияны изилдешкен да. Эң эски тоолор бул Австралияда. Биринчи жашоо ошо Австралиядан пайда болгон дешип, алар 3 миллиард 500 миллион жыл мурда пайда болгон. Ошондон өтө алышкан. Андан бери өтө элек болчу. Андан кийин эле Япониялык окумуштуулар изилдеп ошол жанагы Гренландиядагы эмелерди изилдешти. Алар биринчи таап чыгышты. Биринчи бактериялар ушул Гренландияда 3 миллиард 700 миллион жыл мурда башталыптыр депчи. 13-жылы тапкан экен. Анан кийин эле 3 жылдан кийин жана Австралиянын булоң эмесинин окумуштуулары изилдеп таап атат. Биринчи жандуу жаралыш өсүмдүктөр. Эң биринчи өсүмдүктөр ошол Австралияда 3 миллиард 700 миллион жыл мурда пайда болуптур деп. Биз мурунку тарыхты дагы 200-300 жылга жылдырдык дешип булар мындай факт катары сыймыктануу менен айтып чыгышты да. Ошол жана биз айткандай, демек жандуу жаратылыш 3 миллиард 700 миллион жыл мурда болуптур. Анан айтпадыкпы, мына демек Куран ошол аяттагы ар бир күндүн жашын 1 миллиард жылдан эсептеп бизге берипти деп. Демек, мына ушундай жол менен биз парадигма болуш керек. Ошол бир парадигманы түзүп, биз илимий жактан Курандын ар бир аяттарын, маалыматтарын кайрадан изилдөөгө мажбур болот экенбиз да. Ошентип айтсак болобу? Чоң рахмат. Менимче абдан кызыктуу талкуулар болду. Аллах Таала ошо сиздердин баштаган ишиңиздерге береке берсин. Мына ошо Куран изилдөө, илимий борбору деп айтылып аткандан кийин, демек бул жерде дагы аталышында да жана сиздер айткандай ошо бардык ислам терминдеринин баарысына тыйбы салып, ошо бир Куран калып калыптыр. Ошону мен мына Куран деп ачылып калып атпайсыздарбы? Мында да бир хикмат болуш керек. Аллах Таала ошо ишиңиздерге ийгилик берсин. Биз окуйлу, изилдейли, үйрөнөйлү, ошо Аллах Тааланын жаратканын адамзатка ошо шам чырактагы колубузга кармап жол көрсөтүп берген ошо ыйык Куранын мындан кийин да ошо ачылыштары
ушу сиздерге буйрук берсин деп айтмакчымын. Саламатта калыңыздар. Аллах таала бизди кайрадан жолугуштууну насип кылсын. Саламатта калыңыздар, урматтуу достор.